Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда бүгүн 12 декабрь ойчул, улуу жазуучу, кыргыз элин чыгармалары аркылуу бүткүл дүйнөгө тааныткан белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси, Айтматовдун Аалам дүбүртү аттуу театралдашкан коюлма жазуучунун монологу менен башталып, бала чагына сапар алып, атасынын тагдыры, үй бүлөсү, улуу манасчы Саякбай Каралаев менен жолугушуусу сахналаштырылып көрсөтүлдү. Биринчи болуп симпырга тамактаган Балтиман Кылчоронун биридир. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбеткалый Абылгазиев: биз адамдар баарыбыз бир кайыктабыз, алдыбызга улуу мухит деген улуу ойду камтыган Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повестиндеги цитата менен баштап, жазуучунун кыргыз элин дүйнөгө таанытканын, азыркыга чейин окулуп, изилдеп, бүтпөй келген чыгармаларынын орду тууралуу айтып, салтанаттуу кечени ачты. Улуу Британияда, Германияда, Бельгияда, Австрияда, Кытайда, Японияда, Иранда, Араб Эмираттарында, Украинада, Белоруссияда, Азербайжанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда жана башка бир катар мамлекеттерде Айтматовдук окуулар, илимий практикалык конференциялар, китеп жана сүрөт көргөзмөлөрү, театралаштырылган кечелер өткөрүлдү. Урматтуу замандаштар, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндө жазылган иштер 90 жылдык менен бүтпөйт. Ал айтылчу сөздөр али алдыда. Айтматов түбөлүк даңазалана берет. Анын басканы ар бир айткан сөзү табылгызбайлык. Урматтуу мекендештер, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов дал мына ушул күнү 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Бүгүн ал 90 жашка чыкмак. Андан соң Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кыргыз жана Чыңгыз деген сөздөр ар бир адамдын жүрөгүндөгү ыйык түшүнүк экенин, кыргыз, манас, Чыңгыз деген түшүнүктөрдү бөлүп кароого болбой турганын айтып, улутка, диний ишенимге, саясий көз карашка карабай баардык кыргызстандыктарды Айтматовдун руху бириктирип турарын өз сөзүндө өлкө башчы белгиледи. Дагы бир жагдай айта кетейин. Бишкек шаарында эмен багы Айтматовдун атын алып жүргөнүн 10 жылдай болуп калды, бирок элдин көпчүлүгү аны билбейт. Бишкек мэриясы конкурстун негизинде бул паркты жасалгалоо концепцияны иштеп чыгып, Айтматовдун руху көрүнүп, билинип тургандай кылып кайра карашы керек. Парктын четинен орун алган Айтматов атындагы Орус драма театрынын абалындагы мына келе жаткан жылы оңдойбуз. Урматтуу салтанаттын катчылары, ардактуу аксакалдар, Бишкек шаарында Айтматов атындагы проспект бар. Манас проспекти тоону көздөй өйдө кетип, Айтматов проспекти болуп уланып кеткени өзүнчө бир символикалуу. Биринчиден, Чыңгыз Төрөкулович улуттук маданияттын туу чокусу болгон Манас эпосунун изилденишине, аны басып чыгарууга зор эмгек кылган. Иш-чарада залкар жазуучунун чыгармалары Айтматовдун Аалам дүбүртү аттуу өзгөчө сахналаштырылып театралдашкан коюлмада көрсөтүлдү. Эң кызыгы жазуучунун чыгармаларындагы образды тажрыйбалуу актерлор эмес, ырчы, бийчи, төкмө акын, жада калса опера ырчылары ойноп, алгач ойноп жаткандыктан толкундоолор болгонун жашырган жок. Чыңгыз атабыздын чыгармаларынын арасында ушул мен аткарган Данияр менен Даниярдын жана Жамиля Сейит болуп үчөөбүз аткарып атпайбызбы, ошонун арасында бир жакшы аткарып, анан ошол эле учурда жакшы ырдаганды мындай талап болуп турду да. Нуркан Турсунбаевдин обонуна жазылган, сөзү Кыялбек Урманбетовдун Даниярдын ыры деген чыгарманы аткарып чыктым. Аз илге сүйлөп күлгөнүң азапка салса билбедиң, ардагым десем арзыган, арманым эле бул менин.
Ал эми төкмө акын Алуу Туткучев биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөндүн образын чагылдырган, ошондой эле Чыңгызга кыргыз карыз экенин чечмелеп айтты. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атабыздын төрөлгөн күнү болсо, Алык Осмонов атабыздын каза болгон күнү. Мындайча айтканда, бүгүн адабият күнү менен жалпы адабият сүйүүчүлөрдү, адабият жүгүн көтөрүп жүрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Анан Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгы негизи эле Чыңгызга кыргыз карызбыз. Биз дүйнөнүн көп жерлерин аралап бардык. Кыргыз элинен биз десек эч ким тааныбайт, анан бирок Чыңгыздын элинен биз десек баары сыймыктанып, башкача сый мамиле менен карап калышчу эле да. Демек кыргыздын дүйнөгө керек болсо баягы Элмирбек Иманалиев ырдап айткандай, карышкырынан бери дүйнөгө таанытты да Чыңгыз атабыз. Чыңгыз атабыздын чыгармаларын карап олтурсаң, эмне деген океан, деңиз. Чыңгызга кыргыз карызбыз дегенимдин себеби, Чыңгыз атабыздын 80 жылдыгына карата Казак бир туугандарыбыз Гүлсаратты тартып берди кино кылып. Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгына карата өзбек туугандарыбыз Делбиримди тартып берди. Минскиде 20 гектарлык паркка чекемдин атын берди. Орусияда болсо чоң самолетту учуруп туруп Чыңгыз Айтматовдун атын берди. Эстелигин ачып атат. 80 жылдыгында болсо Бакуда, Азербайжанда аябай чоң деңгээлде өткөрүп беришкен. Кыргыздар эч нерсе кыла алган жокпуз. Анан мен акын элем, рол аткара албайм деп олтура берүү болбойт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан рол аткаруу биз үчүн аябай сыймык. Албетте, Чыңгыз Айтматовдун өзүн ким ойнойт деп көп ойлонушкан. Соңунда өң келбети жана көлөмү жагынан туура келип, бүгүнкү коюлманын башкы режиссеру актер Алтынбек Максутовду ойносун деген чечимди кабыл алышкан. Мен ойноюн деп деле жулунуп жем деген жокмун, просто ошол коллегиально карап кечке алып анан бекитилген орун болчу, мен сыймыктанам. Тышкы кебетесинин, боюнун, анан баягы көлөмүнүн чоңдугу мага туура келип, анан ошол биздин гримерлор келип, анан Москвадагы Чыңгыз Айтматовдун эстелигин жасаган Азамат деген бала келип, мен атайын ошо мурдун жасап, бетин жасап, түздөп туруп, ошо Чыңгыз Айтматовго окшоштуруп жасашты. А мен эми өзүм кесибим 20 жыл актер болуш дегем, анан мен үчүн сыймыктануу болду. Анан өмүр баянын, басып өткөн жолун ошол алып туруп, пролог жасап, анан ошо 12 чыгармасына жаңы обондорду, жаңы сөздөрдү жаздыртып, композиторлорубузга жаздыртып, анан аранжировать этип, азыр могу аткарылып аткан ырлардын 90% жаңы. Унутулуп калган кинолордогу ырларын дагы аны кайра оркестрга партитурасын жаздыртып чыгып, ошол Айтматовго арналган деп бүт мындайча айтканда жаңылантып чыктык. Кийимдери да жаңы тигилди, баардыгыныкын, декорациялардын баардыгы жаңы. Мейли китепкана, сүрөт, мейли кино, мейли театр, опера, балет, жада калса курчак театры дей койчу улуу жазуучунун эмгегин маданияттын бардык тармагынан байкоого болот. Айталы дегенибиз улуттук филармониянын босогосун аттаарыбыз менен Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүнө сүңгүп киргендей сезим калтырды. Алардын ичинде Шашен Термичиков атындагы Чүй облустук театры да кызуу даярдык менен келишкен. Айтматтын эң акыркы мурас романы Тоолор кулаганда, романын негизинде Тоолор кулаганда аттуу ат уйкаш спектакль жаратканбыз. Мына ошол спектакльде бул спектакль ошол роман боюнча, деги эле роман боюнча дүйнө жүзүндө деп айтып койсок болот. Эми Кыргызстанда биринчи жолу ошондой спектакль коюлду. Кудай буюрса, театрдын жетекчилиги, театрдын бардык жаш актрисалары, актерлору, ошол Чыңгыз Айтматов айтып кеткен дүйнөнү, Чыңгыз Айтматов бизге жеткирем деген идеяны ошол көрүүчүлөргө жакшылап жеткирип беришти. Биринчиси эле бул Ысык көл эл аралык форум болуп өттү. Ал жерде көптөгөн интеллектуалдарды чогултуп, дүйнөдөн мен деген кишилер келип, бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү актуалдуу проблемалардын бардыгын талкуулашты. Андан тышкары Айтматов театр деген эл аралык фестиваль Бишкекте болуп өттү. Ал жерде 7 мамлекеттен баягы мен деген театрлар келип, Айтматовдун чыгармалары боюнча бул жерде премьераларды көрсөтүштү. Андан тышкары библиотекаларда, музейлерде Айтматов бурстары уюштурулуп, сүрөт көргөзмөлөрү, фото көргөзмөлөрү бул убакка чейин болуп өттү.
кинону Чыңгыз Айтматовсыз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргыз киносунун өнүгүүсүнө зор салымын кошкон анын чыгармалары экени талашсыз. Мероприятие жакшы өттү. Президенттин сөзүн да мага жакты. Мен ойлоп атам, биринчи жолу ушундай настоящий биз юбилей өткөздүк. Целый год мы посвятили Айтматову. Был человек, теперь превратился в памятник. А люди, которые помнят Чингиза Тойрокуловича, они уходят из жизни. И очень важно, чтобы вот эта передача поколений, она осталась. Айтматовдун кайсы чыгармасы болбосун жана кайсы тилде болбосун жөнөкөй, жалпак тил менен жазылып, окурманга сиңимдүү, кайра окугандан тажатпаган, чыныгы турмушту жазган чыгармалар экендиги аны сыйлап келген чет жерден келген окурмандарынан, замандаштарынан байкоого болот.